Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Депутат Аида Исмаилова кум-төр кенинде жоголгон жарандар тууралуу маселе көтөрдү. Бул тууралуу ал бүгүн 11 декабрда Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди. Мурунку аптада биздин 2 жараныбыз кум-төр кенинде жер астында калышты. Алар азыркыга чейин табылбай жатат. Кум-төрдө иштеп жаткан биздин жарандарыбыз кайрылууда. Кызматкерлер Жогорку Кеңеш өкмөттө үн катпай жатат деп айтышты. Расмий түрдө өкмөттөн сураныч ушул боюнча кандай иштер жасалып жатат, кишилер табылабы же табылбайбы? Расмий түрдө отчет берүүнү суранам дейт депутат. Ассоль Молдокматова рак илдетин жеңип чыккандыгын Кабар маалымат агенттигинде өткөн жыйында билдирген. Анын айтымында онкологиялык илдет менен 5 жыл күрөшүп келген. Оор илдет менен күрөшүү татаал жана түйшүктүү жол. Сени эртең эмне күтүп жатканын билбейсиң. Мен рак илдетин жеңдим, деди Молдокматова. Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Азамат Арапбаев көп жерлерде жол белгилери жок экендигин билдирди. Анын айтуусунда бюджет тартыш болгондуктан чоң жолдордо 1-2 чакырым жол асфальтталып, жол белгилери да коюлбай калат. Ошондой эле депутат жол белгилери жок болсо, эскөөчүлөр айдоочулардан кантип эреже сактоону талап кылаарын сурады. Мындан сырткары депутат автоунааны мас абалда айдагандарга жаза акча тууралуу сурады. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Иманалы Саркулов мас абалда автоунаа башкарган айдоочуларга Бузулар кодекси боюнча 17,5 миң сом айыппул салынарын билдирди. Саркулов буга чейин мас абалда автоунаа башкаргандарды айдоочулук укуктан ажыроо беренеси бар болгонун, ал эми азыркы мыйзамда жок экенин айтты. Азыр базар экономикасы кээ бир жарандарга 17 миң сом 17 тыйындай эле көрүнүп калат. Ошондуктан урматтуу өкмөттүн өкүлү кыска убакытта эң аз дегенде айыппулду 10 эсеге көтөрүп алып келиңиздер. Парламент колдоп берсин, мас айдоочу өзүнө эле эмес башкаларга да зыян келтире турганын белгиледи депутат. Факт KG. Кыргызстандан чектеш мамлекеттерге 1101 тоннадан ашуун техникалык майлар жана 1051 тоннадан ашуун кокс мунай заттын кайра өндүрүлгөн продуктусу кайра иштетилүүчү продукциянын мыйзамсыз жол менен ташылып бара жаткан факты аныкталды. Бул тууралуу Бажа кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда мамлекетке келтирилген зыяндын суммасы 3,539,299 сомду түздү. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталды. Чогултулган материалдар мыйзамдарга ылайык чара көрүү үчүн тергөөгө өткөрүлүп берилди. Кубанычбек мырза, Ички иштер министрлиги мурдагы президентибиз Алмазбек Атамбаевди соттук психиатриялык экспертизанын дайындалганын маалымдап, аны мыйзам чегиндеги эле иш катары түшүндүрүштү. Негизи Атамбаевди ошондой экспертизага жөнөтүүнүн зарылдыгы бар беле. Ички иштер министрлигинин аракети мыйзам ченемдүү эле иш экенин баса белгилесек болот. Кудайдан болуп, Атамбаевдин экспертизасы жакшы чыкса экен деп туралы. Башкача чыгып калса, бүт дүйнөгө шылдың болуп бит эле болобуз. Оорулуу, башы соо эмес адамды президент кылып шайлап алышыптыр деген сөзгө калабыз. Бул экспертиза Атамбаевди жоопкерчиликтен үчүн жасалып жаткан жокпу? Жок, андай максатта жасалган жок. Эгер жыйынтыгы начар чыкса, аны атайын жайда дарылап, ал президент болуп иштеген убактардагы указдын келишимдерин баары жокко чыгышы керек болгон маселе жаралат. Ошон үчүн анын дени сак болуп, баары жайында болушун Кудайдан тилейли. Тетс боюнча да саясий эле чечим чыгып калды деп нааразы болгондор көп. Туура эле чечим чыктыбы же аша чабуу орун алдыбы? Сот чечкенге макул болушубуз керек. Президент айтпады беле, ар бир чечимге сот өзү жооп берет деп. Азыр аша убагындай соттордун ишине эч ким кийлигишпейт. Сотторго эркиндик берилсе, неге соттук реформа кечеңдеп жатат деди. 28 жылдан бери келе жаткан системаны 1-2 жылда жок кылыш кыйын. Бирок ага карабастан президент аракет кылып иштер жылып жатат. Биринчиси, Кыргызстан боюнча 45-50% сот залында видео көзөмөлдөр коюлду. Экинчиси, 28 жылдын ичинде бир дагы сот жоопко тартылган эмес. 2 жыл ичинде 15ге жакын соттор кылмыш жообуна тартылып жатышат. Анын ичинде район, область, жогорку соттун судьялары бар. Үчүнчүсү, азыр президент соттордун иштерине кийлигишпейт. Атамбаев учурунда өзү баштап буйрук берип, кимди канчага соттош керек экенинен бери чечкени ачык эле айтылып жүрбөйбү? Садыр Жапаров камактан чыгышы керекпи? Албетте чыгышы керек. Ал саясат үчүн камалып, адилетсиздикке кабылды. Аны эркиндикке чыгышына шарт түзүлүшү керек. Ал саясаттын гана курмандыгы болду. Күнөөсү деле жок. Ошон үчүн анын ордуна аны камагандар отурушу керек. Булак майдан.
Касеймин долбоорунун алкагында 15 жылда Кыргызстан 1,5 миллиард доллардан ашык каражат табат. Бул тууралуу Кабар агенттигиндеги маалымат жыйында Кыргызстандын улуттук электр тармактары АКСынын долбоорлорду өнүктүрүү боюнча аткаруучу директору Акылбек Төмөнбаев билдирди. Долбоордун алкагында электр станциялары ишканасы 1,2 миллиард доллар, Кыргызстандын улуттук электр тармактары АКСы 322 миллион доллар табат. Экспорттоло турган электр энергиянын 1 киловатт саатынын баасы 5,42 цент болот. Электр станциялары АКСынын башкы директорунун орун басары Улан Орозоевдин айтымы боюнча келишимге ылайык суу көбөйгөн же азайган учурда Кыргызстан шарттарды караштыра алат. Биринчи баскычтын алкагында Кыргызстан жыл сайын май айынан сентябрга чейин 377 миллион киловатт саат электр энергиясын жөнөтүп турушу керек. Экинчи баскыч боюнча биз 800 миллион киловатт саат жөнөтө алабыз. Башкача айтканда 377 миллион киловатт саатты биз милдеттүү түрдө жөнөтөбүз. Ал эми 800 миллион киловатт саатты мүмкүнчүлүккө карап жөнөтсөк болот, деди Орозоев. Ал жай айларында өлкөдө электр энергиясынын керектүү азаярын белгилеп, жайында электр энергиясын экспорттоо кыйынчылык туудурбай тургандыгын айтып өттү. Орозоев жаңы кубаттуулуктар киргизилип жаткандыктан электр энергиясын туруктуу экспорттоо мүмкүн экенин айтат. Анын айтымында келишимде каралгандай Кыргызстан менен Тажикстанда электр энергиясында тартыштык жана башка болсо, эки өлкө бири-биринин ордуна электр энергиясын жөнөтө алат. Эгер бир мамлекет бир жылы электр энергиясын жөнөтө албаса, ал укугун башка тарапка өткөрүп бере алат. Башкача айтканда электр энергияны Тажикстан биздин ордубузга же биз алардын ордуна жөнөтө алабыз, деди ал. Белгилей кетсек, Касеймин долбооруна 4 мамлекет кирет: Кыргызстан, Тажикстан, Афганистан жана Пакистан. Долбоор ишке ашкандан кийин Кыргызстан менен Тажикстан, Афганистан жана Пакистанга электр энергиясын экспорттой баштайт. Долбоордун жалпы наркы 1 миллиард доллардан ашат. Анын ичинен Кыргызстанга 233 миллион доллар, Тажикстанга 314 миллион доллар, Афганистанга 354 миллион доллар, Пакистанга 209 миллион доллар туура келет. Туура светтик өлкө болгондон кийин канчалаган жылдардан бери майрамдалып келе жаткан жаңы жылдык балатыны майрамдоо туура. Бирок ага кемтиги бүтөлбөгөн шаар бюджетинен бир суткага жетпеген убакытта өтүп бүтүүчү майрамга 7 миллион сом коротуунун зарылдыгы бар беле. Учурда мектепте окуган жеткинчектердин жечүү тамагы 7 сом 50 тыйындын наркын түзүп жатканда, же ЖККУ боюнча коргоо министрлигине келген коноктордун тамагына миллиондогон сомду түзүптүр деп чуулдап жатабыз. Баарын таразага салып көрүп, бул 7 миллион сомдун бир бөлүгүн жеткинчектердин тамагына кошуп, Бишкек шаарында болбосо Орловка айылында тоңуп отурган кар-картаңдар менен жетим балдар үйүнө жумшаса болот беле. Же дагы атайын зат улук тендер деген балени ойногон байкелерибиздин дагы бир жазгырмасыбы. Ошол тендерди сага берем деп майлуу жерин кесип калган мэрия кызматкерлеринин чармачылыгыбы же. Той болот, тойдун эртесинде болот демекчи, анда көрө жатарбыз. Бизде тойду өткөрүп бүтүп анан чырлашмай адат эмеспи? Жаңы жылдык балатыга өткөн жылдары сатып алган нерселерди быйыл деле колдонсо болот. Мисалы, жасалма арча, илде турган жалтырак жултурактарды деле эскирип сүрсүп кетпесе керек. Бейли анча-мынча нерселерин жаңыласын, колдон келишинче акчаны үнөмдөп, шаардын башка жетишпеген тарабына жумшасак болот да. 2020 жылы дүйнө жүзүндө миллиондогон катталуучунун белгилүүделген WhatsApp тиркемеси өчөт. Бул туурасында Daily Mail басылмасы жазды. Кийинки жылдын башында мессенджер Windows Phone системасында иштебей калат. Февралдан тарта Android менен iOS 8 операциялык системасынан ылдый iPhone үлгүсүндөгү смартфондору барлар тиркемени колдоно албай калат деп айтылат маалыматта. Билдирмеде мессенджерди жакшыртуу иши жүрүп жаткандыктан эски платформаны колдоо мүмкүн эместиги белгиленет. Тиркеме Android 4.03 жана андан жогору, iOS 9 жана андан жогору, iOS 2.5.1 жана жогору, ошондой эле JioPhone жана JioPhone 2 үлгүсүндөгү уюлдук телефондордо иштей берет. Иштеп чыгуучулар белгилегендей, акыркы убакта Facebook, Instagram социалдык тармактары менен WhatsApp мессенджеринин иштеш үзгүлтүүгө көп учурап, колдонуучулар сүрөт жана видеолорду кетирип же ала албай калып жатат. Жарандын макулдугусуз жеке маалыматтарды жайылтуу фактылары болбош керек. 1 февралга чейин жарандардын жеке маалыматтарын коргоо боюнча мамлекеттик органды түзүү тапшырмасы коюлат. Бул туурасында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ички иштер министрлигинин санариптешкен командалык борборунда өткөн жыйынында билдирди. Мамлекеттин негизги милдеттеринин бири ар бир жарандын эркиндиги, укуктарын жана жеке мүнөздөгү маалыматтарын коргоо. Ошондуктан жеке маалыматтарды мыйзамсыз аракеттерден коргоону камсыз кылуу зарыл. Жарандардын макулдугусуз жеке маалыматтарды жайылтуу фактылары болбош керек. Мен 2020 жылдын 1 февралына чейин жарандардын жеке маалыматтарын коргоо боюнча мамлекеттик органды түзүү тапшырмасын коем, деди өкмөт башчы. Премьер-министр санариптештирүү чөйрөсүнүн коопсуздук жаатында жакшы натыйжаларга жетишти деген пикирин билдирген. 2019-2023 жылдарга карата кибер коопсуздук боюнча стратегия кабыл алынды. Сот, прокуратура, укук коргоо органдары санариптештирүү процессине өткөрүлүп, КЖБР, ББР системалары иштеп жатат. Мониторинг борбору, бирдиктүү терезе системасы, командалык
борборлор түзүлдү. Мамлекеттик чек араны көзөмөл өткөрүү жайларына видео байкоо системалары орнотулууда. Былтыр биздин жетишкен ийгилигибиз коопсуз шаар долбоору болду. Биз биринчи баскычын жүзөгө ашырдык. Коопсуз шаар долбоорунун башкы максаты коопсуздукту камсыз кылуу жана жарандардын өмүрүн, ден соолугун сактоо, жол кырсыктарынын санын азайтуу, деди Абылгазиев. Өкмөт башчы учурда коопсуз шаар долбоорунун 7 облусту, республикалык маанидеги 2 шаары, облустук жана райондук маанидеги 15 калааны, 73 калктуу пунктту камтый турган негизги этабын ишке ашырууга даярдык көрүлүп жатканын айткан. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Иманалы Саркулов автоунаасына жасалма номер тагып алып жүргөндөргө айып пулдун көтөрүлө турганын жогорку кеңештин жалпы жыйынында айтты. Бүгүн парламент Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, бузуулар жөнүндө кодекске, жоруктар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын бириктирилген долбоорун экинчи окууда карап жатышат. Депутат Сайдулла Нышанов азыр номери жок жана жасалма номер тагып алып жүргөндөргө кандай айыптар салынарын сурады. Өз кезегинде Саркулов учурга тең эреже бузуулар кодекси боюнча 10 000 сом айып каралганын айтты. Нышанов өкмөт сунуштап жаткан өзгөртүүдө бул айыптар канчага чейин жогорулаганына кызыкты. ЖККК-ББнын төрагасынын орун басары айып пулдар бир кыйла эле көтөрүлгөнүнө токтолду. Жаңы сунуш боюнча жасалма номерди пайдаланып жүргөн болсо 20-30 000 сомго чейин айып салынат. Эгер өзү жасаган факты аныктала турган болсо 30-60 000 сомго чейин каралып, чара сот аркылуу көрүлөт, деди ал. Саркулов өз сөзүндө автоунааны бир учурда гана номери жок айдоого уруксат берилерине токтолду. Эгер автоунаа Кыргызстандын аймагына кирип, тиешелүү каттоодон өтө элек жана мамлекеттик номер бериле элек болсо, 10 жумушчу күндүн ичинде бардык диагностикадан өтүү үчүн номери жок айдаганга болот. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.